навигатор жоқ, короче. Мына чип мына şu 2000'e satış odadı, 2000'e aldım. Чип. Сука. Pitov ойлойсыз. Ар жерге таштабай келе достор. Мен жұмыштан чыксаң, кеп жанып аткан, бирок Яндекс сени 3 күнгө култап койгон го. Ушул Яндекстер. Эртемек саат 9 достор. Бүгүн настроение жок. Не забывай, таксисты все нервный. Неге дегенingерде эртемен ишке чыксам, забак үртөт койду Яндекс. Вот это поворот. Кандай болду бул? Азыр силерге түшүндүрөм кененирээк. Короче, видео чыгарганыма 15-20 күн болуп калыптыр. Эконом машина алдым, Kia Rio. Кыргыз братандан. Өзүнүн паркы бар экен. Короче, бир эле машинасы бар экен, Kia Rio, ушуну алдым. Арендасы деле кымбат эмес, 2021-жылкы. Ну, нормально. Өтө сон таза 130 000 пробег менен. Вот иштери деле. Кыргыз парламентинде чекол бар. Не болду эми конкретно түшүндүрүп берейин. Парковый самозанятый болуп иштейт элем мурдагы таксопаркымда. Анан ал таксопаркты машинаны тапшырып, ал жерден чыгып, мына Кыргыз братандан машина алып, ушуну. Анан ошонун таксопаркына уланышым керек эле, ошонун таксопаркына кирсем, мынтип чыгарып койду. Самозанятыйден өт деп. Вот 20 приоритет алып койду. Билесиңер, ушул 20 приоритет алгандан кийин, самозанятыйга өт дегенден кийин, самозанятыйга өтпөй иштей берем десеңер, заказ бербейт достор. Действительно мындай 10-15 мүнөт, 20 мүнөт күтүрүп коет да кээ бирде. Ушу күтүп заказ алышың керек. Заказ алам дегем, эртемен чыгып, бир жакшы чыккам ишке саат 7-де. Бирок мындай болуп калды мына. Заказ недоступна. Эмне үчүн? Киребиз да причинаны окуйбуз достор. Вот. Ограничение 3 күн. Неге дегенде мен удаление аккаунтту басып алыптым достор. Мына 3 паркпы. Мен оюмда ушул 2 паркты удалить этип салайын дегем. Анан мына ушу жаңы парк ушул да, мына биринчиде. Ушу парк менен иштейин дегем. Парктарды удалить этем деп атып, аккаунтту удалить этип алыптым да. А что, так можно было, что ли? Ушул нерсе экинчи жолу болуп атат менде. Мен сразу басып алдым, адашып, кыскасы уксуруп алып. Короче, өзүм айыбым, өзүм азыр кайсы башым менен ушул нерсени кылдым деп ойлонуп отурам. Эми ушул нерсени 3 күн күтөбүз, 3 күндөн кийин отменди кайра заявканы отмен кылып туруп, андан кийин самозанятыйга тапшырып, ошентип бир жума иш жок. Бир жума аренданы жөн эле которушума туура келет эми братка. Айласыз не кылабыз? Индраверди күлчү айтып көрөлү. Индраверди иштегим келбейт да. Ушу кыргыздардын жалкоолугу ушундай. Видео камера алам десеңер, сөзсүз мына инспектор деген. Инспектор меселеге жакшы көрсөтүп коюн. Инспектор деген камера. Бул өзү негизи көчөнү тартыш керек, а бул болсо арканы тартыш керек мына. А мен болсо другое кылып, мына өзүм, короче, установка кылып койдум. Буну болсо салонду тарта тура кылып койдум. Мана бунусу болсо көчөнү тарта тура кылып койдум. Кыскасы мощный. Баасы өтө кымбат бунун. Баасы 15 000 рубль. Кыскасы мага флешка, там анча-мынча зымдары менен кошо 17 000ге түшкөн. Кыскасы ушу установкасы менен 17 000 болду да. Мен өзүм эле установка кылып койдум. Видеону момент скачать этип аласыңар, приложениясы бар и сразу приложениясына кирип туруп эле Wi-Fi кошуп, интернеттин кереги жок муну скачать этиш үчүн. Wi-Fi деле кошосуңар, сразу скачать этип ала бересиңер. Жандырып бул жактан сүйлөп көрөйүн, өзүңөр көрүп байкагыла. Достор, видео кандай тартат экен? Запись кетип атат. Обязательно видео регистратор алып коюңуздар, достор. Бул акылдуулук эмес, эми кээ бир адамдар тоготпошуңар мүмкүн, бирок күндө силер адам ташыйсыңар, аркылуу адамдар чыгат, билесиңер. По-любому мигрантпыз да. По-любому бизди бул жерде эч ким кандай десем тоготпойт. Достор, навигатор жок, короче. Бул жакта жүрөт мына. Айланып катать этип.
Мына чип мына. Мына ушу 2000ге сатышып атат го, 2000ге алып атасыңар го, ушу чип мына. Кээде иштебей калат десем ишенбейсиңер мына. Сука. Şu 2000'ge satып атат мына. Навигатор катыбайт деп 2000'ge сатышып атат. Мына 2000'ge сатып аткан чип. Мусор гана. Мусор. Шуну мусорга ыргытмасам курсагым тойбойт да азыр менчи. Мусор. Баштагам туруп турат пока. Мына. Эч качан ушундай 2000-3000ге ушундай чип алып навигатор катыбайт деген нерселерди алып албайбыз. По-любому иштебейт.